Ысык көлдөгү эң ири айыл аймактардын саппашында турган Кызыл Суу айыл аймагы ирелештирүүдөн кийин 8 айылды камтып, 20 миңден ашуун ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Ысык көлдүн түштүк жээгинде жайгашып, Борбордон 366 чакырым алыстыкта. Кезиндеги Сливкино кыштагы болгон Кызыл Суу өнүгүүгө өрүш алып, 100 гектардан ашуун аянтта өнөр жай комплекси түптөлүүдө. Эс алуу боз үйлөрү бул жер. Бул даан эгин кампасы, бул жер чөп сактачы кампасы, бул жер малчынын үйү, бияк кой сарай, уй сарай, тоок сарай болуп, ушинтип ушул күндө Кудай буйрса жакынкы арада ушулардын баары ишке ашат. Бул жерлердин баары ошол бак дарактар жана айтып аткан жаңгактар отургузулду бул жерге. Кунарсыз жерди гүл бакчага айландырып, дээрлик 16 жылдан бери жер иштетүүнүн түмөн-түйшүгүн тарткан Жыргалбек Мажиков Кызыл Суу айылын кокон гиляс менен таанытсам дейт. Багбан өткөн жылы 20 тоннадан ашуун түшүп алса, быйыл да түшүмдүүлүк мол болуп, баасы жогору болуп, эмгеги акталып жатканына кубанууда. Көлдүн бир өзгөчөлүгү болот экен. Биягы көл ушул жер жарым аралчанын ортосунда болгондуктан биягынан да ар жак бетинен дагы баягы шамал менен көлдүн абасы келет. Абасы келген ошол көлдүн эффектиси го. Түштүктүн анан чүйдүн кокон гилястарына караганда биздики аябай ширин келет, даамдуу келет. Размери боюнча алардан кем калышпайт. Кызыл Суу айыл аймагындагы 3 муниципалдык ишканада буга чейин 30дан ашуун техника болсо, алардын катары дал ушундай жаңы техникалар менен толукталып жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, дал ушул Беларусь үлгүсүндөгү тракторлор, шаймандар менен ага улай жүк ташуучу унаалар дагы келип жатат. Бул багыт айылдарды өнүктүрүү багытындагы көрүлүп жаткан аракеттердин бири болмокчу. 8 техника келди. Жолдо келаткандары бар. Анын ичинде жана ас машина, септик соргон, жолду таптоочу техникаларыбыз, балдар ташуучу автобустар, айыл башчыларыбызга дагы машиналар келатат. Ошол менен жалпы 15 техника болот. Кызыл Суу айылындагы дал ушул биз турган суу топтоочу жай мындан 70-80 жыл мурда курулуп, өз мөөнөтүн өтөп бүтүп начар абалга кириптер болгон. Азыр бул жакта 2 жаңы 1000 кубтук суу топтоочу курулма курулуп жатыптыр. Эгер бул курулмалар ишке берилип калса, Кызыл Суу айылы боюнча 20 миңден ашуун калк ичүүчү таза суу менен камсыз болору күтүлүүдө. Кыргызстанда биринчи жолу райондун борборлоруна таза суу менен камсыз кылууга келип аткан долбоор. Бул жалгыз эле таза суу эмес, кийинки экинчи этабында канализация да бар. Айылдын ичинде системаны казуу иштери жүргүзүлүп атат. Скважина 5 насос орнотулуп атат. Ылдый жактагы 2 резервуарыбыз бар. Ал реабилитация болуп атат. Ар күнү 80 тоннага чейин таштанды чыгарган Кызыл Суу айыл аймагындагы Кызыл Суу тазалык ишканасында 5 жыл мурда дал ушундай таштанды челектери орнотулуп, таштандылар бул жакка ташталып турган. Ал эми заман талабына ылайык аталган ишкана жаңы урналарды, челектерди алып келип жатыптыр. Бул жактагы негизги көйгөй таштандыны кайра иштеп чыгарууда турат. Таштандыны иргөө азыркы учурда утилизация аябай чоң көйгөй болуп жаратып жаткандыктан ушу ФСДС долбооруна долбоор жазып, жергиликтүү бюджеттен 30% каржыланып, ушу депутаттардын жардамы менен жергиликтүү кеңеш колдоп берип, бул жерде сиз көрүп тургандай 52 дана таштанды контейнерлери келди, урналары. Булар Борбордук Манас көчөсүнө, Ибраев көчөсүнө орнотулат, ушу мектептердин, парктардын жанына орнотулат. Бул эң биринчиден элди ушу таштандыны иргөө маданиятына үйрөтүүгө деп басым жасаганбыз. Кыйла иштерге багыт алган Кызыл Сууда мамлекеттик маанидеги ага улай ички жолдорго да асфальт төшөлүүдө. Кызыл Суу кирпичный жолу таштак болуп, аң чөнөктөргө толгон жолдон жүрүүгө мүмкүн болбой калган. Эми аталган жол каттамына толук асфальт төшөлөт. Акыркы 4 жылда жасалган жумуш, 30 жылда жасалбаган жумуштардын баары жүрүп атат да.
Биз Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенден бери ушул жолдорду асфальттоо абдан көп болуп атат. Мына мурун 1 километрди 1 жылда асфальттансак сүйүнчүбүз да. Азыр айыл аймактар боюнча бир асфальттанга 5-6 километр жол жылына асфальттанып атат. Атап өтсөк, мына Жалгыз Өрүк айылы бар. Анын дагы ичинде жол 1 километр 600 метр жол. Бул жер бүткөндөн кийин ошол жерде асфальттайт. Андан Кызыл Суудан Юматова көчөдөн чыкканда Чоң Кызыл Сууга бириктирген жол 1 километр 300 метр жер, ал жер асфальттанат. Негизгисинен бул туристтерге да келүүгө абдан шарт түзүлүп атат. Айылдагы дагы бир көйгөй курулушу 2016 жылы башталып, бирок бүткөрүлбөй келген базар маселеси. Азыр жергиликтүү соодагерлер ачык асман алдында соода иштерин кылышууда. Көйгөй көтөрүлгөнү менен курулушу токтоп турган базардагы баш аламандык урчундуу маселе. Айыл аймагынын ушул муниципалдык базары 2016 жылдан бери салынып келаптыр. Ушул аягына чыкпай, курулуш иштери көп жыл болуп, созулуп баратат да. Жалпы ошол Зарна сервис деп подрядчик уткан экен. Бул жалпы 43 миллион сом ушул күнгө чейин алып бүткөн экен. Бирок эч кандай жыйынтык чыкпай, дагы да акча суралып атат. Ошондуктан биз курулуш архитектура министри Нурдан Кемеловичке да ушу Жетегиз районуна келгенде кайрылдык эле. Ошол жактан мамлекеттик экспертиза жүргүзүп, оценка жасап, 43 миллион кеткенин аныктап берсе, биз андан ары ошол жыйынтыгын берсек корутундусун. Биз андан ары ушул базарды улантып бүтүрөт элек да. Кызыл Суу айылынын курамындагы 8 айылда да курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Балдар бакчасы, мектептердин имараттары заманбап шартта салынып, Саруу айылындагы 100 орундуу курулуп жаткан билим ордосу жаңы окуу жылы менен ишке кирери күтүлүүдө. 24-жылы Жабалдаев атындагы мектептин жанына жаңы курулуш, жаңы мектеп, 500 орундуу мектеп салынып атат. Буга 225 миллион каралган. Кудай буйрса, былтыр августта башталып, быйыл ушу жылдын аягында бүтөбүз деп аракет кылып атышат. Негизи АТРдин жакшы жактары бул биргелешип иш алып барууга жакшы экен. Булардын жумушу бул жолдорду кызыл сызыктан баштап аягына чейин тазалап келатышат. Ошого мен ыраазымын. Колонкалар иштеп атат, үйлөрүндө суу бар, баары жетиштүү. Только гана жолдорду эле оңдоп берсе болду. Рахмат ушу аракетиңерге. Туризм тармагында теске жээкте да шарттар түзүлүп, Кызыл Суу айыл аймагынын көл жегине өзгөчө четтен келген эс алуучулар арбын болууда. Быйыл да аталган аймакка жүздөгөн туристтердин келери күтүлүүдө. Жетегиздин борборунда айтарлык иштер аткарылып, аймактарды өнүктүрүүгө болгон аракеттер күч. Ал арада чечилбей келген көмүскөдөгү көйгөйлөр да бар. Дыйканчылык кылып, туризм менен алектенген Кызыл Суу жыл санап өнүгүүдө. Жанара Сагындыкова, Айбек Турдакунов, Ысык Көл облусу.